Президент Садыр Жапаровдун Курман айт майрамы менен куттуктоосу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 20-июлда кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Төмөндө мамлекет башчынын куттуктоосу. Ассаламу алейкум ардактуу мусулман мекендештер. Сиздерди ислам дининин ыйык майрамдарынын бири Курман айт майрамы менен чын ыкластан куттуктайм. Курман айт күнү мусулмандар таң эртеден тазаланып, жүздөрүн кыблага буруп айт намазын окушат, аруу дуа тилектерин айтышат, жаратканга жакындоо максатында курмандык чалышып, жакындарына, коңшу колоңдарына жана муктаждарга таратышат. Ушул себептен Курман айт аруулукту жана кайрымдуулуктун майрамы болуп саналат. Тагдырдын буйругу экен, эгемен кыргызстандыктардын тарыхында ушу менен экинчи жолу коронавирус илдетине байланыштуу Курман айт майрамы чектөөлөр менен коштолду. Бул илдеттен көз жумган жарандарыбыздын жараткан өз мээримин алсын, ооруп жаткандарга Аллах Таала шыпасын берип, алардын тезирээк айыгып кетүүлөрүн тилеп калабыз. Учурдан пайдаланып бардык жарандарды өздөрүнүн жана айланасындагы адамдардын саламаттыгын коргоо үчүн эмдөөдөн өтүүгө жана ден соолукту бекемдөөгө чакырып кетмекчимин. Күчтүү коом капилеттен келген ар кандай кыйынчылыктарга, сыноого жана өзгөчөлүктөргө каршы даяр болушу керек. Үстүбүздөгү жыл ушундай сыноолор менен коштолсо да, биз бардыгын сабырдуулук, айкөлдүк жана туруктуулук менен жеңип, жаңы ийгиликтерге ишенимдүү кадам таштайбыз. Кудай Таала ар бир үйгө береке, ырыскы жана бакыт тартуулап, бизди ар кандай оору сыркоолордон оолак кылсын. Айтыбыз элибизге, жерибизге жана жалпы мусулман дүйнөсүнө маарек болсун. Тынчтык, токчулук жана молчулук ыры болсун. Жараткан кыргызыбызды сактасын, баарыбызды кийинки Курман айтка чейин аман эсен жеткирсин. Амин. Реджеп Тайип Эрдоган кыргыз элин Курман айт майрамы менен куттуктады. Түркия Республикасынын президенти Реджеп Тайип Эрдоган президент Садыр Жапаровду жана кыргыз элин Курман айт майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Баарыбыздын башыбызды бириктирген бул ыйык майрам кыйын мезгилде тартыбызга даба болуп, бейкуттук алып келүүсүн каалоо менен өлкөдөн жана жеке өзүмдүн атымдан сиздердин саламаттыгыңыздарды жана бейкуттугуңуздарды, ошондой эле боордош кыргыз элинин бакубатчылыгын, амандыгын жана тынчтыгын жараткандан тилейм деп айтылат Түркиянын президентинин куттуктоо телеграмында. Ошто 6000 чукул адам Курман айт намазын Сулайман Тоо мечитинде окуду. Ош шаарындагы Борбордук Сулайман Тоо мечитинде 6000 чукул адам Курман айт намазын окушту. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык Курман айт намазын Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймактык бөлүмүнүн башчысы Исакбек Мурзабеков катышты. Шаар мэри Талайбек Сарыбашев кыргыз элин Курман айт майрамы менен куттуктап, калкка жакшылыктарды каалады. Белгилей кетсек, Ошто 41 мечитке Курман айт намазы окулду.